Бул бизде 2020-жылга чейин льгота болчу, аны шашылыш түрдө эмнегедир кайсыл өкмөттүн тушунда болгон, бул эмнеге ушундай болуп калган? Кайра кайтып келдиңиздер? 2014-жылы болуптур, кабыл алыныптыр ошол. Төлөө ченемдерин көбөйткөн да. Биз эми ошолорду карап турсак, былтыр 2017-жылы болгону 61 ушундай эле машина кирген экен. То есть машина киргенден эч нерсе жок да бизде. Азыр мына июль айында кабыл алдык. Азыр 150-170 миллион сомго чейин азыр акча каражатын алдык да. Биринчиден, экинчиден жарандарыбыз арзан машина алды, парктарын жаңыртты. Башкаларга караганда мындай эски эмес, жаңыраак машина минип калды да. 150 миллион сом жарым жылга жетпей жыйналды, туурабы? 2014-жылы кимдин тушунда? Кайсы бир мэрдин? Темир Аримаевич болчу. Темир Сариевдин тушунда. Ал киши же билген эмес, же билип жасаган. Бул деген чыккынчылык болот. Билбей жасаган, билбеген киши андай жерге отурбаш керек. Канча зыян келтирип атат? Мына зыян. Элге зыян, бюджетке зыян. Иликтеш керек буну. Счетный палата, Финполиция, Генеральный прокуратура иликтегиле. Эмне үчүн биздин льготабыз бар мезгилде мына 4 жылдык убакытты канча бизге ущерб болду. Мына ущерб силерге. Мына коррупция. Иликтегиле ушуну. Болбогон кичинекей иштер менен биз алек болбой, мына масштаб, мына чоң шалакылык, чыккынчылык. Биз кирип атканда мамлекет үчүн ыңгайлуу шарттарды алганга абдан аракет кылганбыз, көп нерсесин ошого жетишкенбиз. Ошонун ичинде мына кыргыз орус өнүктүрүү фондусу түзүлдү $500 миллион менен. Биз $200 миллион чейин грант алдык Россия Федерациясынан. Анан дагы бир топ жеңилдиктерди алдык. Ошонун ичинде мигранттарга жакшы шарттарды түзүп бердик биз. Ал эми унаалар боюнча биз 5 жылдык жеңилдетилген мөөнөт алганбыз. Бул 1-январь 20-жылга чейин иштейт. Андан баштап биз ошол бажы бири-бирине такталып орнотулган тарифтер менен киргизе баштайбыз. Бирок ошол 5 жылдык мөөнөттү, жеңилдетилген мөөнөттү биз туура колдонолу деп ички тарифти бекиткенбиз 5 жылдык. Алар жыл сайын кичине өсүп турат. Көп нерсеси жанагындай эски машинелерди чектөө коюу саясаты бекитилген болчу да. Анткени билесиздер, биздин убагында ушул эски машинелер кирип, биздин базарыбыз эски машинелерге толуп кетти. Эски машина деген эмне? Бул 20-30% бензинди көп жейт. Бул экологияны бузат, 2-3 эсе көбүрөөк жанагындай кычкылтек газдарын чыгарат. Анан кийин көбүрөөк сынат. Ага дагы 20-30% оңдош үчүн көбүрөөк акча кетет. Анан биздин мына базарыбызды биз 10 жылдык, 12 жылдык машина менен толтуруп салганбыз. Мына ошолорго чектөө коюш үчүн биз жыл сайын чоңойтуп келгенбиз. Ал эми ошол 20-жылга келгенде мындай жумшагыраак өтүү болсун деп ошондой саясат кабыл алынганда, азыр эми көптөр түшүнбөй жатат, айтып атат, мынакей өкмөт мурунку тарифке кайрылыптыр депчи. Мен айтып коеюн, мурунку тариф 14-жылкы тариф. 12 жылдык машинеге 0,3 цент, то есть доллар коюлат да, 30 цент коюлат. Ал эми жаңы машинеге 1,4 доллар коюлуп атат пошлинасы. Мисалы, мына 2 кубтук машинени киргизсең, эски машина боюнча 12 жылдык машина алып келсең $600 төлөйсүң, жаңы машина алып келсең $1,4 төлөп атасың. 2,8 $2800 төлөп атасың да, 1,4 тариф менен. Анан албетте биздин элибиз бул арзан экен деп, анан тиякта эски машина арзан экен, төлөмү да арзан экен деп, анан базарыбызды эски машина менен толтуруп салат. Ансыз деле мына бүгүнкү күндө ошол өзгөчө мына Бишкекте, Ошто экологиябыз абдан чоң маселе болуп калды. Анткени машинелердин баары тең эски, алардан чыккан түтүндөр элибизди уулап атат. Мына биз ошого бөгөт койгонбуз. Ошого бөгөт
кою дегенде. Бул биринчиден. Экинчиден, мына бүгүн өкмөт айтып атат, биз ушул эски тарифке кайрылып келсек, машиналар көбүрөөк кире баштады, почтаны көбүрөөк ала баштадык депчи. Мына 158 миллион жарым жылда почтаны алдык деп айтып атат да. Мен айтып коеюн, бажы бириндигинин эрежеси боюнча баардык киргизип аткан товар, машина улоо алынып аткан почталардын баары тең бир жерге топтолот, Москвага топтолот. Анан ошол жерден ар бир мамлекет өзүнүн үлүшүн алат. Биз бу жерде ошо 158 миллион сом түшсө машиналардан, ал Москвага түшөт да, биз ошол жерден 1,9 гана үлүшүбүздү алабыз. Мына ушундай. Ал эми башка салык жок бу жердечи. Эгерде башка товарларга кошумча салык болсо, машиналарга кошумча салык жок. Эгерде юридикалык фирмалар киргизсе, ага бар, ал эми жеке адамдар киргизсе, ага жок. Аяктан биз кошумча салык албайбыз. Мына ошон үчүн салыкты көбөйтүү деген дагы мындай суроону пайда кылат да. Эмне болду эми? Биз азыр мынакей 19-жылдын ичинде, ошол 18-жылдын жарымынан 19-жылдын ичинде биздин жарандарыбыз сыртта Германияда, Америкада арзан эски машиналар бар экен, арзан экен деп, аякта эски машиналар, 10 жылдык машиналар 1000-2000 доллар турат. Мына ошону алып келе башташат. Анан базарыбыз эски машинеге толот, жолдорубуз эски машинеге толот. Мына бул саясатты биз туура түшүнүшүбүз керек. Мен пример болуп турганда, ошол бардык кызыкчылыктарды эске алып, аябай катуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде биз киргенбиз. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мына бүгүн ишке жаңы киришип жаткан министрлер, иштин майын чыгарып иштей турган курактагы азаматтар, жаш болсо дагы мамлекеттик кызматтын ачуу таттуусун басып өткөн азаматтар, өткөндө Мухаммед Калишекеевич көрсөттү. Сиздер абдан катуу талкуу кылып, маселелерди коюп, проблеманы айтып, колдоп бердиңиздер. Мына бүгүн да антын алып бериңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Анан эми бул жаш министрлердин сыноо алдында эр багар уул эрдин үстүндө уктайт дейт. Уйкуну азыраак уктап, көбүрөөк иштесеңер, бул эмгек менен гана, талыкпаган эмгек менен гана кадыр барып келет. Ошону унутпагыла. Анан кийин берген антыңарды күнү ишке келгенде, иштен кеткенде эстеп жүргүлө, бүгүнкү антты кайталап жүргүлө. Мен эми сиздерге, жалпы өкмөткө ийгилик каалайм. Ишиңер ийгиликтүү болсун, жакшы болсун. Эл үчүн, мамлекет үчүн ак кызматыңарды жакшылап өткүлө. Рахмат, урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңыздарга.